Жалал-Абад шаарындагы номер 1 кесиптик лицей жоюлуп, ордуна спорт комплекси курулат деген маалымат ата-энелерди тынчсыздандырды. Алар бүгүн лицейдин алдына чогулуп, нааразычылыгын билдирип чыгышты. Мында окуу акысыз болгондуктан басымдуусу колу жука, социалдык абалы начар үй-бүлөлөрдүн балдары окугандыгы айтылат. Эгер окуу жай жоюлуп кетсе, окуучулар толук кандуу билим албай калаарынан ата-энелер кооптонушат. Колунда жоктордун балдары келип бюджеттен окуп, аттестат алып, бир өнөргө, бир немеге ээ болсо жаман бул. Бу жерди жоёбуз деп атат экен. Тарыхы бар жерди жоёбуз десе бул туура келбейт. 2 жыл окуп анан окуган мээнети айыпка кетсе кандай болот эми? Буну дагы кичине бир жогору жактан ойлонса болмок. Ушул бу жерди эч кимге бербейбиз. Балдарыбыз шу жерден окусун, тарбия алсын, билим алсын деп келдик мына ата-энелер бардыгыбыз. Биздин балдар айтып барып, апа биздин окуу жайыбыз жабылып калат экен, лицей. Мен башка жакка барып окубайм деп менин балам айтып атат. Кайерге окуйт? Мектепте бекер, айылда бекер калып калат да. Мен аяка балам барбайм деп атат да. Мен окубай коем эмес апа деп атат. Группабыз бар дейин аталардын, ошо группаларда сүйлөшүп, бүгүн барайлы, сүйлөшөйлү, ушуну айтайлы. Эне аталар биз деле каршыбыз ушу жабылышына, балдарыбыз ушул жерде окуй берсин деп өзүбүз сүйлөшүп келдик. Ушу ажообуз Садыр Нуркожоевичке да кайрылат элек. Ушу билим, спорт дагы керек, билим дагы керек. Бирок ушул жерге ушу ремонтуна жардам берип, мамлекеттен акча бөлүнүп, жатаканаларын карап, билим сапатына бир көңүл буруп, ушул лицейди жаппаса, бизге ошо карапайым элге чоң жардам болот эле. Башка жакка эгер бөлүнгөн болсо, бул корпус мен окута албайм, шарт жок. Бизге ушу мамлекеттик лицей болгон үчүн бизге ушул жер ыңгайлуу эле. Анан жатаканасы бар, жеп ичкени бекер, бизге ушул нерсе ыңгайлуу болот. Ар кандай долбоорлор аркылуу окуу корпустарынын чатырлары, практикалык базасы жаңылангандан кийин лицейдин жоюлушуна мугалимдер каршы. Бул кабарды угаары менен эмгек жаамат жергиликтүү бийликке кайрылып, тиешелүү жактарга кат жолдогон, бирок алгылыктуу жооп алган эмес. Анан ушул жерге ушундай курулган атат, мынча акча бөлүндү дегенди уккандан кийин анан мэрияга да бардык, губернаторго да бардык. Бул маселе чечилди. Марттан баштап все уже ишти баштайт дегенден анан биз дагы козголо баштадык да. Жоюп таштап эле 36-лицейге окутур дегенде бардыгыбыз каршыбыз. Бул жерде 5 миллион ашуун окуучулар окуйт. Ушу Жалал-Абад областы боюнча келишет, Токтогул, Чаткалдан өйдө келет. Анан эми ошончо базаны таштап коюп туруп 36-га кетүү талаптан өтпөй сактап келген нерсени ким эле бергиси келсинчи. Биз деле ушул иштейбиз деп турабыз. Biz misal için kollektivde 90'doy nememiz var, 90 сотруднигибиз бар. Ошолор дагы каяка барат, алардын акыбалы эмне болот, анан кийин бир айлык компенсацияны берип коюп, калган эмне болсо ошо болсо бул ушунча элдин, окуучулардын тагдыры эмне болот, алардын ата-энеси ишенип ушул жерге жөнөткөндөн кийин аны муну же болсо 1 жыл мурда айтып, кийинки жылы окуучу кабыл албагыла, биз ушундай деп чечтик деп бир ошол жылыңарды бүтүргүлө, анан кийин биз башка спортивный школа кылайлы деген сөз жок. Бизге бир ооз дагы келип коллективге чогулушту кылып айткан эч ким болгон жок. Şu elge kızmat kıla turgan, özünü geleceği üçün aynı kala turgan bala boluşunu kalap biz şu yerge çoğa kelip oturabız. Sizler менен biz жаман жакшы айтышыш үчүн келбедик, bizi тура түшүнгүлөр. Андан кийин ата-энелер маселе боюнча жергиликтүү бийликтин жообун алмай болуп, мэриянын адистери менен жолукту. Жыйында маселе талкууланып, ата-энелер тиешелүү жактарга кайрылуу жолдомой болушту. Бүгүнкү күндө булардын кайрылуусун биз кат түрүндө алып атабыз. Булардыкын, 1-лицейдин эмгек жамаатыныкын, анан тийиштүү жактарга же болбосо биздин өзүбүздүн жетекчилигибизге булардын үнүн жеткиребиз. Жабуу же жабылбоо деген маселеси бул комиссиянын курамында каралат го. Номер 1 кесиптик лицейде 8 адистик боюнча билим берилет. Алар практикалык сабактар менен бышыкталып, атайын түзүлгөн окуу кааналарында өткөрүлөт. Аталган лицей 1938 жылы Кыргызстандагы алгачкы кесиптик лицейлердин сап башында түзүлүп, 85 жылдык тарыхка ээ. Эске салсак, ушул жылы Жалал-Абад шаарын өнүктүрүү үчүн республикалык бюджеттен 2 миллиард сом бөлүнгөн. Анын эсебинен түштүктөгү спорт олимпиадалык даярдоо борбору Жалал-Абадтагы 1 кесиптик лицейдин ордуна курулаары айтылууда. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.